23 март. Түркөйлүк сөзсүз кудайсыздыкты жаратат. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилен Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. 2 Петр 1-бөлүм 3-аят. Ыйык китепте билим канчалык чоң күчкө ээ экени айтылганы мени таң калтырат. Жогорудагы аятка дагы бир жолу кулак салыңыз. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилен Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. 2 Петр 1-бөлүм 3-аят. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Кудай бизге жашоо жана такыбаалык үчүн керек болгон бардык күчтү билим аркылуу берет. Укмуш. Анда окутууну жана ыйык жазуудан таалим-тарбия берүүнү алдыңкы орунга койгонго канчалык аракет кылышыбыз керек. Себеби андан жашоо жана такыбаалык көз каранды. Кеп билимге ээ болсок эле сөзсүз такыбаа болуп каларыбызда эмес. Андай эмес. Бирок түркөйлүк сөзсүз кудайсыздыкка алып келгендей көрүнөт. Себеби Петр бизди такыбаа жашашыбыз үчүн Кудайды таанып билүү аркылуу кудайлык күчкө ээ болуп калышса экен деп сыйынат. Мындан төмөнкүдөй 3 тыянак, эскертүү жана акыл насаат алсак болот. 1. Окуңуз. Окуңуз жана дагы да окуңуз. Бирок убактыңызды кооз угулганы менен эч кандай салмагы жок теологиялык окутууларга коротпоңуз. Андан көрө бизди чакырып алган даңктуу, жеткилен Кудай жөнүндөгү окутууларга бай китептерди окуңуз. 2. Ой жүгүртүңүз. Ой жүгүртүңүз, жай ойлонуңуз. Ыйык китепти окуп жатканыңызда анын мааниси жөнүндө ойлонгонго убакыт бөлүңүз. Суроолорду бериңиз, журнал жазыңыз. Момундук менен баш катырган жерлердин өзүңүздү кабатырлантканын мойнуңузга алыңыз. Бир караганда бири-бирине каршы келгендей көрүнгөн чындыктын эки бутагы кандай бириккенин байкоого аракет кылуудан терең түшүнүк келип чыгат. 3. Талкуулаңыз. Талкуулаңыз. Чындык үчүн күйүп жанган чакан топко мүчө болуңуз. Жөн эле сүйлөп, көйгөйлөрдү талкуулап отура берген топко эмес, ыйык китептеги маселелердин ыйык китептик жооптору бар экенине жана ошолорду тапса болооруна ишенген топко мүчө болуңуз. Эскертүү. Элим мени таанып билбегендиктен кырылды. Ошуя 4-бөлүм 6-аят. Анткени мен аларга Кудай үчүн тырышчаактык көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча экенин күбөлөндүрөмүн. Римдиктер 10-бөлүм 2-аят. Андыктан түркөйлүктүн өлүмгө дуушар кылуучу таасиринен сак болуңуз. Акыл насаат. Ошондуктан таанып билели, Теңирди таанып билүүгө умтулалы. Ошуя 6-бөлүм 3-аят.